Assalamu alaikum urmаттуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен интеллектуалдар. ЛТР'де 2021-жылдын кышкы сериялары улантылат. Бүгүн 4-чү тур. Телекөрүүчүлөргө каршы жогорку лигадагы команда келген. Команданы Кудайберди Ташиев жетектейт. Урматтуу айымдар жана мырзалар, анда эмесе мен команданы ордого чакырууну баштаймын. Демек, бүгүнкү оюнда Нурсултан Кеңишбеков команда мүчөсү, кесип боюнча химик. Чыңгыз Каратаев команда мүчөсү, студент. Бейшеналы Иманалиев команда мүчөсү, студент. Бектур Токтоноев жеке ишкерлик менен алектенет, команда мүчөсү. Бектеналы Абдырахманов жаш активист, команда мүчөсү. Жана команданын капитаны Кудайберди Ташиев. Учурда жеке ишкерлик менен алектенет. Бүгүн команданы Кудайберди мырза өзү жетектейт. Урматтуу Кудайберди мырза, кош келипсиздер. Бир топ убакыттан бери эми көрүшүп атабыз ортодо. Жаңы жылдагы бул сиздер менен алгачкы көрүшүү. Маанайыңыздар кандай? Команданын интеллектуалдык, психологиялык маанай даярбы оюнга? Кудайберди мырза. Саламатсызбы, урматтуу алып баруучу, саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. Ооба, арадан көп мындайча айтканда жаңы жылда 2021-жылда ордого келип отурабыз. Командабыздын маанайы аябай жакшы, аябай сонун. Кудай кааласа бир жакшы бир оюн көрсөтөбүз деген ниетте келдик. Командага ийгилик каалап коелу, кол чаап кубаттап коелу. Кечеги 3 январдагы оюн Кудайберди мырза 3 Билерман жубайы менен келди. Күчтүү эркектин артында күчтүү аял турат деген сөз бар. Анан өткөндө Семет Амиралиев аяштарды алып келет окшойбуз, колдоо иретинде деп калган. Бүгүн бирок эмнегедир көрүнбөйт аял заты. Кудайберди мырза, сиздин оюңузча ал оюн кандай болду деп ойлойсуз? Көрдүңүзбү? Мен ал оюнду албетте көрдүм. Мындайча айтканда эфирден да көрдүм, кийин YouTube каналга жүктөлгөндөн ал жактан да анализдеп жакшылап көрдүм. Оюн чынында жакшы болуптур. Жеңелерибиз чындап эле татыктуу оюн көрсөтүшүптүр, байкелер менен кошо чогуу. Эмне дейсиз? Ушундай жубайлар көбөйө берсин. Бүгүн жалаң мырзалар күч сынашканы келген. Команданын курамында өзгөрүү жок, дээрлик баарын тааныйсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Анда эмесе биздин оюнга жаңы кошулган телекөрүүчүлөр болсо, экранга көңүл бурууга чакырамын. Биздин даректерди жазып алып, суроо жөнөтүүнү баштай берсеңиздер болот. Биздин дарегибиз Ош шаары, Ленин көчөсү 330. Бул каттар үчүн почтага барып, мына ушул дарек менен биздин Билерман ордого суроо жөнөтүңүздөр. Facebook'ta Билерман ордо деген атайын баракчабыз бар. Ал жерге дагы кат куржунуна жөнөтүңүздөр. Instagram'da Билерман астыңкы сызыкча жана ордо деген биздин расмий баракчабыз бар. Ал жерге катталып бизге суроо жөнөтүңүздөр. Жана электрондук дарегибиз bilerman@mail.ru. Ал эми биздин расмий өктөшүбүз Барбол атамекендик өндүрүш коллективдик фирмасы. Барбол адал, таттуу, дайыма жаңы гана деген уран менен иштеп келет. Жана биздин дагы бир өнөктөшүбүз бул Актив дизайн, жарнама жана полиграфия борбору. Бул Актив дизайн өзү команда үчүн бир суроо даярдаган жана ошол суроонун байгесин өзү койгон. Анда эмесе биз оюнду баштадык. Биринчи раунд. Birinci round.
бардык вариант. Бектур мырза. Учурда эмне менен алексиз? Азыр негизи ишкерлик аракет кылып атабыз. Ишкерлик анан Жерлерман таймаш оюндары. алар деле Ийгиликтер болуп болуп атабы? Ооба, уланып атат. Биринчи раундда сиздерге каршы Жанузак Садир уулу суроо берген Базар Коргон районунун тургуну. Урматтуу билермандар. Италиядагы ресторандардын биринде ушундай жазуу бар экен. Иисус Христос өзү еврей, сиздин айдап жүргөн унааңыз немецтердики, телевизоруңуз япондордуку, акчаңыз Американыкы, ичкен кофеңиз Бразилияныкы, жазып жүргөн сандарыңыз арабтардыкы, жана башка тамгалар дегендей. Бирок эмнеге бул жагы көп чекит экен? Эмнени айткысы келген бул жерде? Кеттим да. Өзү еврей экен да, бирок ошонун италиялык нерсе эмес. Сиз неге жок, бул ресторан эмнеге еврей эме Италия рестораны деген сыяктуу да. То есть колдонгон акчаңар акча тийип болсо. Мисалы үчүн Иса еврей деп атат. Улаңыз немис Акча тиби япон кысасы ар бир колдонгон нерсебизди чыгарган өлкөлөрүн айтып коюп атат да. Эми Италиянын ресторанында эмне болуп атат? Көбүнчө Италияда чыга турган тамагы менен белгилүү. Немистер машинасы менен белгилүү дагы нерсинде. Анда Бразилия акча. Бакин бул туристтерге туристтерге эмне үчүн анда өзүңүз жакта эмес мындай неге бизге келдиңиз? Эмнеге ресторан италиялык дегенди эле айтып атат окшойт. Точка. Сиз Италияда бир ресторанда отурасыз болду да? Италияда бир ресторанда жазуу бар. Ооба. Италияда ресторанда ушундай жазуу бар. Италияда ресторанда бир жазуу. Ошол мисалы Иисус еврей дейт, немец Япониянын макарон жебейсизби? Эмне эле жеген ушундай пицца сыяктуу Италияга эмне тийиштүү дагычы? Пиццада эмне ресторан болгондон кийин либо макарон өкөн бирөөсү эле. Кудайберди мырза. Урматтуу алып баруучу, жоопту Каратаев Чыңгыз берет. Чыңгыз мырза. Урматтуу алып баруучу, биздин жооп төмөндөгүдөй болмокчу. Еврейлер билебиз, дүйнөдө мындай акылдуу калк болот. Анан булардын бардыгын биз ойлоп тапканбыз деши мүмкүн. Ошол эле пицца болобу, же башкасы болобу. Ушулардын бардыгын биз ойлоп биздики болушу мүмкүн, деши мүмкүн. Демек, бирок эмнеге тамактар италиянкы болбошу керек дегенде сөз бар деп атасыз да, э? Ооба. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. Караңыздар, жогоруда ар кайсы улуттун чыгарган продукциялары назарга тутулду. Акырына келип туруп, бирок эмнеге кошунаңыз башка улуттан болбошу керек деген сөз турат. Эмнеге кошунаңыз башка улуттан болбошу керек? Бул жерде улутчулдукту кээ бирлер бар го, мен кошунам мындай, кошунам мына улуттан депчи, Кудайберди мырза. Бул жерде ресторандагы кардарды кошуп туруп, кошунасын дагы назарга тутуп атат да. Улутчул өтө ашкере улутчул болбогула деген чакырык бар. Урматтуу көрөрмандар. Эсеп бермели. Неге ачык эмесин, Ооба, ошондой. Өтө жакшы суроо болгон. Өтө ашкере улутчул болбогула деген дагы чакырык бар. Бардык улуттун өкүлдөрү менен тынчтыкта, достукта жашагыла деген чакырык бул, урматтуу көрөрмандар. Экинчи раунд. Кудайберди мырза. Оотам. Өзүңүздүн көчөңүздөгү кошуналар, эки жагыңызда кошуналар башка улуттан барбы же бир улуттанбы, кандай? Жок, эки улуттан. Эки улуттан, Кыргыз анан өзбек улутунда бар. Шамурбек Жаров, Өзгөн району Караташ айылынын тургуну, сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Улуу Октябрь социалисттик революциясы иш жүзүнө ашкандан кийин, большевиктер бийликке келгенден кийин, кызыл деген сөз шарттуу түрдө аябай көп жерде колдонулуп калган. Бир жагы сыймыктануу катарындагы колдонулган. Мисалы үчүн, Кызыл армия, Совет мамлекетинин кызыл туусу, кызыл атчандар, кызыл армия
дагы бир топ сөздөр бар. Туурабы Чыңгыз? Ошол эле учурда биздин Кыргызстанда деле Кызыл Абад, Кызыл Жар, Кызыл Кыргызстан, Кызыл Аскер, ушуга окшогон союздан калган аттар бүгүнкү күнгө чейин бар. Ошол менен бирге эле Кызыл Бурч деген дагы түшүнүк жашаган. Кызыл Бурч. Кызыл Бурч дагы эл үчүн ошол учурда аябай чоң идеологиялык ишти аткарган. Урматтуу билермандар, Кызыл Бурч эмнен кызмат аткарган? Эмнени түшүндүрөт Кызыл Бурч? Кетти. Чегара эмеспи? Жазалоо. Жазалоо максат. Түрмөбү. Кызыл Бурчка тургузуу деген не? Мен да ошону түшүндүм да, дарочу. Жок, Кызыл Бурч деген чегара эмеспи? Чет деген нерсе. Кызыл да, ошо кызыл дагы бир нерсе бурч эмне болушу мүмкүн? Кызыл Бурч чегара кызматкерлери кызыл жерлер эмес балким. Бирок позитивный нерсе экен. Позитивный нерсени ойлосоң. Мисалы үчүн жаңылыктарда бир укканыңар барбы? Но мисалы үчүн медиктер кызыл линияда кызмат өтөштү деген жер бар. Коммунисттердин баягы желектерин биз тагып жүргөнбүз, кызыл банда флажок сыяктуу нерселер. Шуларда бурчтар бар, эң жогорку сөзү болот да. Идеологияда болот. Идеологиянын негизин ойлонуп, коммунизмге алып бара турган бир жол балким. Коммунисттерге жана ошону билим берүү болгондо деп атасың, Кызыл Бурч болсо. Мектеппи Кызыл Бурч? Мектепче баягы өзүнчө баягы уюмдар болот. Бул уюм эми канча наркындай чегара мегарага өтөйт эмес, уран. Четте болсо кызыл топурактуу жерде уран болот, балким. Уран Жок, идеологиянын негизин ойлонолу да. Ошого багыттайт. Ошол маалда өнүктүрө турган нерсе чегараны бул алмак чегараны. Андай болсо көбүнчө элди башкарууга колдонот. Камбарана сыяктуу бир жер болот. Элди шыктандырууга. Кызыл Аскер, мындайча айтканда үйдө турат. Кызыл Бурч. Кулак катар. Кудайберди мырза, вариант бар. ким жооп берет? Жардамлайм. Кудайберди мырза, кандай чечим келдиңер? Барбы? Кудайберди. Урматтуу алып баруучу, тобокелге барабыз. Жардам албайсыңар, э? Жок, жардам албайбыз. Кызыл Бурч. Кызыл Бурч деген сөз же термин дебизби? Бул эмнени түшүндүргөн? Социалисттик доордо. Мектептерди билим берүү жааты болушу мүмкүн. Эми ошо билим берүү министрликпи ошол жаат. Билим берүү министрлигин түшүндүргөн дейсиз, э? Жооп кабыл алынат. Командада талкуун арасында бир-эки жерлерде туура жоопту айтуудан мурда ушул Кызыл Бурч деп аталган бир сүрөттү сиздерге бир коюп көрсөтүп коюуну туура көрүп атам да. Ушул айталык административдик мекемелерде, музейлерде, театрларда, керек болсо мектептердин ичинде дагы Кызыл Бурчтар болгон, красный уголок деп айтчу. Кызыл Бурч эмне максатты аткарган десе, бул ошол адамдардын агартуусун, билим берүүсүн, социалисттик баягында идеологияга сугаруу үчүн ушундай бир маалымат берүүчү атайын бурч болгон. Ленин жөнүндө, большевиктер жөнүндө, коммунизм жөнүндө кимде ким кошумча маалымат алгысы келсе, ошол Кызыл Бурчка барып атайын кабинеттер болгон. Мына Кали чечеге жакшы билет. Ошол жерлерге барып маалымат алып, окуп, анан кийин кайра чыккан. Мындай айтканда пропагандалоо бурчу. Ушундай болгон. Мектеп министрликтер өзүнүн аталышын аталып келген, Кудайберди мырза. Аттиң экинчи раундда. Экин ойлесеп, Шамырбек Чаровду куттуктайбыз, теле көрүүчү. Менче ордодон жардам алсаңыздар болмок, балким ордодо Бектур мырза да бир орундуу бир-эки пикирлер чыккандай болду. Бектур мырза да. Үчүнчү раунд. Жок, ошо мектеп жаат. Дыйканбай Садыралиев, Сокулук район тургуну сиздерге каршы суроо берет. Дүйнөгө аты белгилүү Гордон Рамзи деген амстердамдык ашпозчу бар. Ал түрдүү телешоуларга, түрдүү мамлекеттерге барып өзүнүн рецепттерин көрсөтөт. Ошол Жаңы Зеландия өлкөсүнө барып, аборигендерге бул жергиликтүү жапайы жашоочулар деңиз азыктарынан тамак жасап берет. Атайын
Абарегендер бул тамакка мындай жеп аябай ыраазы болушат. Андан кийин алар албетте уруу башчысы болот. Гордон Рамзинин чекесине, маңдайына туурасынан боек менен узун кылып чийип коет. Пешинесине билесиз, абаргендерде чиймелер болот. Анын бул чийгени сен мыкты ашпозчусуң деген да маани билдирбейт. Мыкты ашпозчу экенсиң, тамагың ширин экен да маани билдирбейт. Абаргендердин башчысы кандай максатта Рамзинин маңдайына боекту чийип койгон? Алар кандай ойдо чийген? Кийин түшүндүрмөсүн айтканда аябай күлгөн да. Кеттими да. Бизденсиң деген маани эмеспи? Сен дагы бизденсиң. Мен эмеспи? Эркек аялдарды бөлүү боюнча белги эмес. Сен эркексиң. Урууларга кошулду. Биз уруу катары түшүнүк бар да, адашып кетпеш, айырмаланып. Тамак аял бышырат да тамакты. Тамакты аял бышырат, а бул сонун бышырды, сен эркексиң деген. Бышыргыч деген сен. Болушу мүмкүнбү? Уруубузга кирди. Эркек ашпозчусун. Адашып калбасын бул тамак. Бизге жагып калдың, сен биз менен жашайсың деген мындай. Негизи түшүнүк боюнча аялдар тамак бышырат да, а бул ошо өзү күлдү деп атпайбы? Аял эмес. По-моему, Ал жерде жакшы тамак бышыргандарды алып коёттур. Аялды качы. Аял эмес деген дагы себеп чоңураак. Мен оюма келди, жөн эле сен балыкчысың. Эгер тамак жана тапкан болсо. Жок, сызык бул адамдардын эң төмөн логикалык деңгээлине жараша берилет да сызыктарчы. Эркексиң. Вот болду ошол сыяктуу да. Жок, Бектурдун айтканы мындай. Аял жакшы жасаган аялдарга мисалы үчүн белги коюп койчу, а муну болсо мен муну ала албайм, анткени бул эркек экен деп белги коюп койгон да. Жакшы жасаган койчу жакшы аялдарга. Может плюс коюшкан. Ким билет, может мындайдан коюшкан. Биздин табиятка түшүп жардам албайсыздар эч кандай. Жок, жардам албайбыз. Эми биздин оюбузга келген бир жоопту эле айтпайын. Команданын жалпы билирмандар колдосо керек. Бул эми негизи түшүнүк, аялдар тамак кылат, бирок ошо сен мындайча айтканда алардан айырмаланып эркексиң деген эле белги болгон болушу мүмкүн. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопду айтам. Бул эмнени билдирет деп сураганда Рамзи абаргендер башчысы айткан, сен аябай акылдуу экенсиң деген. Бул эмне үчүн күлгөн? Абаргендер цивилизациянын артта калган деп айтылат. Бирок абаргендер цивилизацияга адамдарга сен акылдуу экенсиң деген бааны берип атат. Мына ошон үчүн бул күлкүмүштүү бир пост болуп калып калган. Алар андан көп деле сөздү билбейт, абаргендерчи. Көп деле сөздү билбейт алар. 3-0 эсепке каршы 3-0. Якамай Садырали сокуп коюп тургуну. Ойландылар 4-чү раунд. Жок, биздин жооп чындап логикага туура келет да, бирокчу. Арил Узаков Стамбул шаарына силерге каршы суроо бериптир. Теология жаатында билим алып жаткан экен. Арил Узаковдун теология. Султан Сулайман тууралуу суроо. Осмон империясынын султаны, өтө диндар падыша болгон баарыбызга маалым. Ар кандай осуяттары бар. Билерман ордого да бул суроо катары айрым осуяттар келип берилип жүргөн суроо катары. Эң таң калыштуусу Султан Сулайман көптөгөн осуяттарын мен каза болгондон кийин көрсөткүлө айткыла деп айтып кеткен экен да. Бул дагы бир осуяты, азыркы мен айта турган осуяты. Ошол Султан Сулайман өзүнүн табыты менен чогуу көмөсүн буйруган осуяттардын бири. Султанияттагы диний жетекчи Шейхул Ислам болот, Эби Сүт эфенди. Бул нерсе бирок динге каршы келерин айтып, уруксат берген эмес. Бирок Султан Сулайман каза болгондон кийин ошол сандыкчага салып кетет да, Султан Сулайман аны сандыкчага салып кетет. Ушу мен каза болгондон кийин ачып көргүлө депчи. Шейхул Ислам сандыкты ачып көргөндөн кийин аябай ыйлайт экен да. Анткени бул ошол Шейхул Исламдын өзүнө байланыштуу нерсе болчу. Урматтуу билермандар, сиздерге суроо. Сандыкчанын ичинде өзү эмнени калтырып кеткен эле Султан Сулайман? Кеттими да. Жок, бул осуят.
ошо шейхул ислам Нерсени менен калтырып кетип атат. мисалы Нерсени калтырып эки кетип нарса атат. болсо бирин кийип кеткен мен акыркы барып бир нерсени алып кетип атам деген сыяктуу. Жок, бул эмне болуп атат? Осуятын аткартырып, ошонун ичинен чыгып калып атат ошо осуятычы. Ошол нерсени предметти издеш керек болуп атат. Акча да. Эми акча көп кетет. Байким баягы Шейхул Исламды отпай, ошого тийиштүү нерсе. Байким анын карыздары. Эми бул Шейхул Ислам султандын неси? Дин имамы ошол жердеги имам. Султан Сулайман деген дүйнөдөгү эң белгилүү инсандардан болгон да. Бул жерде айтып атат го, Ал мисалы өзүнүн көрүнө эч нерсени алып кете алган жок да. Ошондо эч нерсе жок. Ошондо бир гана анын неси калды, осуяты калды, сөзү калды. бул эреже ошо Султан Сулайман убагында болгон экен, кийин болбой калган деп атабы ошондо деп атат. Жок, дин уруксаат бербей койгон да. Дин уруксаат бербей койгон бул нерсени алып кеткенге. Ооба. Демек ал нерсе буюм бар ал нерсе. Жок, андай эмес. Суроону деген бул деген дин эметирбей койгон да. Динге айтпай койгон эч кимге, анткени диний бул туура эмес болуп калган да. Динге каршы. Жок, Ошол учурда деле каршы чыгып, наркы көрүп таасирленип кетти аданычы. Каршы чыкса деле көрүп таасирленип атат. Ошондо эмне? Кудайберди мырза, Урматтуу алып баруучу, Ордодон жардам алабыз. урматтуу Ордо, командага жардам бериңиздер. Сандыктын ичинде эмне болгон? Ал менен чогуу көмгүлө ушул сандык деген, бирок ал болбой койгон да. Кетти 20 секунд. Шейхул Ислам чыгарган фатвалар. Фатвалары? Сактаган өмүр бою сактаган чыгарган элем бир сандык. Ошого тиешелүү Кагазга жазылган эрежелер экен да. Эреже эмес, фатва. Фатвалары? Аны айтып бергенмин. Ал эмне ыйлаган ал? Менин фатвалар ушунчалык сый кылып жүргөн дегенде го дейм. Болду. Кийин акыретте мен жооп берем ушул фатвалар менен деп атат. Вакыт бүттү, Ордон жардамы. Мен жасаган иштериме фатва легализация кылып берип турган. Ордонун жообуна таянып, бул Шейхул Султандын ыйлоосуна себеп болгон нерсе өзүнүн султандын доорунда берип чыгарган фатвалары. Эсеп 3-1. Жооп турат. Ордо убагында жардам берди. Өзүнүн эле чыгарган фатвалары болгон. Анткени Султан Сулайман ар бир иште Шейхул Ислам чакырып, андан Сураган да. чечим сураган. Дагы түшүрүп Кандай алсам болот? Ошолордун баарын сандыкчага салып кое берген болот да бул. Дагы жетиштирет, белгиле жетиштирет. Эсеп 3-1. суроону түшүнүү менен убакыт кетирип атабыз. Ойлантылат. Бирдеке экен, буюмдуке? 5-раунд. Мен түшүнөм да. Таңазалуу 100 жыл кинофильмдеги Султан Сулайман образы бурмаланган. Чындыгында бурмаланып кеткен. Эшеси жок. Ал жерде көбүрөөк сарай эмне деп коет, интригасына көбүрөөк басым жасалып калган. Балгарт Кеңешов Көлдүк деп көрүп эле айтып койгон экенсиңер, Урматтуу билермандар. 2005 жылы биатлон боюнча дүйнө чемпионаты өтөт. Болуп турат бул бүгүнкү күндө деле. Таймашта жалпы эсеп боюнча жеңүүчү болгон 2 спортчунун упайлары тең-тең чыгып калган. Алар Россиялык Ольга Пылева жана Франциялык Сандрин Бей болушкан. Спорттук комментатор 2 тең чыккан спортчунун ысымын атап жана таймаш өтүп жаткан кыштактын аталышын атап, бул таймаш символикалуу түрдө болууда. Көрөлү, реванш болор бекен деп суроо салат. Андай болсо, урматтуу билермандар, бул таймаш кайсы кыштакта өткөрүлгөн эле? Кетти минута. Фамилиялар. Жазбай калдым, Ольга менен эле Сандри болду. Ольга деген орус экен, Сандри деген француз. Жок, Ольга ким деди? Кайсы шаарда атат? Ремаш шаарында атат, а? Ремашта атат да. Реванш кылышкан го. Та деп атат. Жок, ошо өткөн. Май 2005-те эмне болгон? Франция Россия 2005 кайда болгон? Биатлон дүйнө чемпионаты мен ар жерде болот да, бул Олимпиада эмес да. Олимпиада эмес, жөнөкөй чемпионат. Жөнөкөй чемпионат болот. Бир кыштакта болот да. Жылда эле болот. Фамилиянын негизинде ойлонолчу. Эч ким жазбады фамилиясын, мен Франция Россия ушуларга Ольга менен Сандри деп эле жазып коюптур. Ольга Сандри. Сандри болсо демек башка өлкөнүкү болот да. Франция. Реваншка тукталчу. Реванш неге? Реванш бул кайра жеңип алууда. Ошол шаарда болсо, бул жанагы обычный Пушкиндин жанагысы эмеспи? Пушкинди өлтүрөт го. Ошо дуэль болуп Пушкинди өлтүргөн. Эми бул жерде орус болсо Францияны жеңет.
мындайча айтканда ошонун реваншы болуп Маркасы атат да. француз белешин эле. Ошондо реванш алып атпайбы? Ошонун реваншы эмеспи? Ошо реванш алып Жок, атат. биз шаар табышыбыз керек. Ошо кайсы Реванш деп атат го, реванш. Пушкин кайсы такта жашаган? Эми бир токойго барып эле ошол жерде атылган да. Эми жерди эмес, бул эмне үчүн мындай деген го деп суроодо. Кудай берди мырза. Урматтуу алып баруучу, суроо жердин аталышын айтышыбыз керекпи же эмне үчүн кандай реванш, эмне реванш болуп атабы? Мен суроодо сиздер кайсы кыштакта чемпионат, ошол кыштак деген ошол провинция дейбизби? Ошол жерде өтүп атат да. Урматтуу алып баруучу, тобокел кылабыз. Эсеп дагы 3-1. Бул ошо реванш деген сөзгө такала турган болсок, илимий катар ошо сөздү алдым. Бул ошо Пушкинди аткан айыл да. Ошо Дантес Пушкинди аткан, ошонун реваншын ала турган жер деп ойлоп атабыз. Мен бирок суроону кайсы кыштакта өткөрүлгөнү деп бердим. Пушкинди аткан кыштакта. Логика таял. Бирок кыштактын атын айта албайсыз. Кыйын болуп. Эстеп атабыз эми кыйын болуп атат. Деп. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алмады. Бектенал Абдрахманов. Жылмаюу пайда болду сизде. Эмнеге? Жыртайы пайда. Я. Барыңыздар тарых сабагын окугансыздар. Бул тарыхый бир көрүнүш болчу. Дантестин Пушкинди атканда эле тарыхый көрүнүш. Наполеон. Бирок бул жерде Бородино кыштагы жөнүндө сөз болуп атат. Урматтуу билермандар, Бородино. Бородинская. Согуш болуп атат. Согуш. А бул жерде дагы Россиялык, Франциялык спортчу таймашып атат. Бородинода дагы таймаш болгон. Маселе ушул жерде. 4-1 эсеп. Давайте, Бородинону билесиз. 4-1. Балгар Кеңешевдин Штаб именно белгилүү Байбыз жана телевизордо дагы бир упай кошулат. 6-чы раунд. Раунд. Бектеналы мырза, шайлоо күнүнө туш келип атат бул оюн. Бүгүн 10 январь. Шайлоо жыйынтыкталып жаткан учур. Гүлдана Касимова Бишкек шаарынын тургундарына каршы суроо берет. Фото суроо. Жануарлар дүйнөсү. Бул сүрөт 2018-жылы эң мыкты сүрөт деп табылган, урматтуу билермандар. Өлүм астында турган жануар мына ошо сиздер көрүп турган абалда гепардтарга жем болуп өлүп кете берген. Ушул турушта анын ушинтип өлүшүнө эмне себеп болду? Кетти минута. Баласы. Баласын булардан кутулганын көрүп, мындай баласы го да, эми баласы кутулуп калды, главный баласын мындай. Булар эми баласын Ошону карап атат. Баласын аман сак качып жаткан. Курманын датка айтат го эмелечи. Точно ошо башкасын көрөт. Не койсуң, сүрөткө эмне деп койгон дебесиңби? Эмне себеп болду деп. Башкалар курчап алды, айла жок өлөт дегенде бир себеп бар. Болсо баласы качып кетти деген себеп. Баласы токтолуп үнөмдөй бербейди. Сүрөттүн Эрдик менен өлүп атат. Эрдик менен өлүп атат. Эрдик менен ошондо. Урматтуу алып баруучу, Баласы үчүн өзүнүн жооп берели. Ошо баласын карагандагы эме. Кудай берди мырза. Жоопту Бектеналы Абдрахманов берет. 10 секунда калды эле, мейли. Бектеналы. Урматтуу алып баруучу, азыр биздин команданын эмеси менен жыйынтыгы менен бул сүрөткө энемерими дедим. Себеби ошол бул тике турган абалда өзүнүн баласын карап аткан учур болчу. Баласын качырып, өзү ошол гепардтарга курмандыкка чалган учуру. Балдары аман калыш үчүн өзүн жырткычтарга жем болуп туруп берген. Доктура 4-2 эсеп, 4-2. Бул өтө аянычтуу көрүнүш, урматтуу билермандар, өтө аянычтуу көрүнүш. Өзүн жанын курбандыкка чалыш баласы үчүн. Бир жагынан эрдик, экинчи жагынан өтө аянычтуу көрүнүш. 7-чи раунд. 7-ci rauнд. Gana kendi çalışması gerek.
Блиц раунд 3. Суроо 20 секундадан. Бектеналы Абдрахманов ойнойт. Бектеналы Абдрахманов ойнойт. Удари. Демек, биринчи суроо. Эрал Эгембердиев Өзгөн шаарынан сизге каршы суроо берет. Сизге фото суроо жөнөткөн. Ош шаары эмес. Көчө, мен азыр сизге суроону окуйм. 2008-жылдын аягында белгилүү дизайнер Артемий Лебедев Уругвайга барып, өзүнүн сүрөт блогуна таштандыга толуп кеткен ушул жолдордун сүрөтүн жайгаштырат. Ал жайгаштырган сүрөттө Монтевидео шаарынын борбордук көчөлөрүнүн бири таштандыга толуп кеткенин көрүүгө болот. Көрүп атабыз. Урматтуу Бектеналы мырза, уругвайлыктардын салтын эске салып, же эске алып дейбизби? Бул таштандылардын басымдуу бөлүгүн эмне түзөт? Басымдуу бөлүгү караңыз, таштандылардын басымдуу бөлүгү эмне түзөт? Кетти 20 секунда. Акча. Уругвайлыктар атайын ыргытып атат көчөгөчү. Бектеналы. Сүрөттө көрүп тургандай кагаз көрүнүп атат. Эмне ушулар? Бул өзүнчө бир майрам. Уругвайда өзүнчө бир майрам. Ошол майрамда ошол нерсени мындай чачышты да. Эмнени? Биринчи вариант бул эски эски кагаздар десемби же эски документтер десемби, бирок менин оюмча майрамдарда эмне чачылат? Жакшылыкта башка да акча чачылат, же акча же жасалма акча болушу мүмкүн. Түшүнүктүү, жооп кабыл алынат. 2008-жылдын аягында дедим. Демек, жыл жаңырып атат. Тогушу жыл жаңырып жаткан убак. Жыл жаңырып жаткан убак, жаңы жыл келген убак. Демек, уругвайлыктар көчөгө эмнени таштайт? Жылнаманы ыргытып салат, айрып туруп, эски календарды ыргытып салат. Бектеналы мырза. Акча эмес, бул календар болчу. Мекет каршы Блиц раунд токтоп калды. Сегизинчи раунд. 2008'de. Эгер 2008-жылдын 31-декабрь түнү десем, Бектеналы мырза, анда суроо берүү канчалык кажет болуп калмак? Актив дизайнын суроосу, урматтуу билермандар. Берекелүү, касиеттүү Замзам суусу жөнүндө суроо. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам Замзам суусу жөнүндө ушинтип айткан. Эгерде ким Замзам суусун шыпа тилеп ичсе, ал шыпа болот. Кимде ким чаңкоону кандырам деп ичсе, ал чаңкоосун кандырат деген. Жана дагы үчүнчү, эгерде кимде ким бул жагын улаңыздар. Кандай максатта ичсе, ошол максат орундалат деди. Же болбосо кандай максатта ичиш керек деди. Кетти. Биринчисин неде? Барлыкка экинчиси үчүнчүсү жуунбайбы? Жуунбайт, а? Менде ичсе деп атат. Бул жерде маселе ниетте болуп атат. Ниетте. Өлүм деп ичсе өлөбү? Жок, андай эмес. Жок, андай эмес. Бирок эми жок да бизде. Дагы варианттар ичкенде. Шыпа бар, акыркы шыпа бар. Эмне менен ичесиңер? Чаңкоо. Эмне ниет менен ичесиңер? Балким бул чындап эле ошол
уу болбосо да мына өлүм сыяктуу тилеп мындай акыркы баягыларда баягы күнөөлөрдүн кечирилишин тилеп ниет кылып ичсе. ниет кылуу бар да. Маселе ниет кылуу да болот. Ниет кылуу бар чындап эле. Ошондо ниет кылуу. Жок, сууну эмне менен эмне максатта ичесиңер? Биринчиси суусундук кандырыш үчүн, экинчиси шипа тилеп, то есть бөйрөгүм ооруп атат, бөйрөгүм айып кетсин деп ичет. Үчүнчүсү тамак аш катары ичиши мүмкүнбү? Кандыруу ошол, башка. Күнөөсүн кечирүүсүн тилөө эле окшойт. Курман менен Дагы үчүнчүсү дагы бир Күч кубат, замзам. Күч кубат алыш үчүнбү? Жемнеге. Күч кубат ошо жеге чаңкоо да, ал чаңкоосунан. Кудайберди мырза, алалы эмес алалы. кандай чечимге келдиңиздер? 1 минутта бонус алалы байке. Кетти. Жөн эле Мында замзам сууну кыблага карап ичет да. Жөн эле ибадат эмес бе? дуа кылуу ичет деген бар негизи. Ибадат. Ыйык нерселерге жакын жүрүү бул ибадат. Сополоо эмне болот? Ибадат байким. Ибадат? Өзүнчө ибадат катары намаз сыяктуу эле. Намаз Жок, сыяктуу. мына. Замзам сууну эрежеси Дуа кылып ичсе дуа кабыл болот. Дуа кылып ичсе Пайгамбарыбыз байким өзү дайым замзам ичкендиги үчүн сүннөт болот дегенде бир мындай. Жок, ал эми жок. Кыбланы карап ичиш керек, отуруп ичиш керек. Же туруп ичиш керек. Жок, туруп кыбланы карап кабыл болот. Дуа кабыл болот. дуалары кабыл Ошо болот. күнөөлөрүн кечирип сооп дуа. Эми үчөө. Өзү бул нерсенин негизи, замзам суунун пайда болгон нерсеси жанагы да, суу издеп ары бери Ибрахим алейхисаламдын аялы ар бир чуркаганда чыгат да. Баласы үчүн чыгабы? Бир жерден чыгарып. Чаңкоо кандыр кетти да. Мисалы баягы орозого байланыштуу жери жокпу? Ооз ачуу керек. Дуалар кабыл болот, дуалар кабыл болот. Кудайберди мырза. Урматтуу алып баруучу жоопту Нурсултан Кеңешбеков берет. Шипа тилеп ичсе, шипа болот деп атат. Суусундук катары ичсе, чаңкоосу канат деп атат. Мындай ниетте ичсе, ошо нерсе орундалат деп атат да. Ошо нерсе болот деп атат. То есть мисалы дуа кылып ичсе, дуасы Сөзсүз дуа болушу бул аннык. анда биз эмеге токтоло берели. Ибадат кылып, то есть ибадат максатында күнөөлөрү кечирилсин деген максатты ниет кылып ичсе, күнөөлөрү кечирилеби? Менден сурап атасызбы? Жооп катары берет. Мен билсем айтат элем. Орозон ооздатып бекерде сооп берилет деген. Реалдуу нерсе болот деп атат, реалдуу. Султан. Орзос кабыл болот. Анда мен жообумду алмаштырайын. Реалдуураак бир нерсе кылайын деп атам. То есть күнөө кечирилгени же кечирилбей калганы реалдуу эмес болуп калып атат. Анткени бул билинбейт да, ал тияка баргандан кийин билинет. Ошон үчүн эгер орозо маалында ошол ооз ачуу ниетинде ичсе, оозу ачылат. Же болбосо орозосу кабыл болот. Демек бул сиздин акыркы жообуңуз. Ооба. Ооз ачар маалында ичсе, орозосу кабыл болот. Бектур мырза. Мен жоопту кабыл алдым, бирок сиз күлдүңүз да. Эмне күлүп атасыз? Эми биз көбүнчө сиз айтканда реалдуу нерсе болот дегениңизден биз мындай көзгө көрүнө турганда бир өзгөрүүнү пландап мындай айткыбыз келген да. Ордо сиздер кандай дейсиздер? Бул хадис. Хадис бул нерсе? Осият да, пайгамбарыбыздын осияты. Калыча эжеке, сизде кандай ой бар? Эми ибадат кылып, ниет кылып ичсе, ошол ниет аткарылат, каалаган тилеги деген мааниде айтабыз да. Мисалы үчүн, ошол замзам суусун өзү барып бирөө алып келип эмес, өзү барып ошол Меккеден ичүүнү ниет кылса, балким ошол ой аткарылат деген. Сором. Менин оюмда бул эгерде курсак аш мезгилинде курсагын тойдуруу максатында ичсе, курсак тоет деген эле нерсени айткым келет. Замзамды негизи отуруп ичет го баардыгы. Жок, туруп ичет. Туруп ичет. Ооба, туруп ичет. Анда туруп ичиш керек деген сыяктуу бир нерсе айтчумун. Эми ден соолукка да пайдалуураак болуш. Туруп ичиши анык, аны көпчүлүк билет. Берекчи. Алып барчу менде мындай кыска эле ой болуп атат. Ким жашаруу максатында ичсе, балким жашарат деген эле вариант. Ушул сөзү менен көптөгөн замзам суусун реклама кыласыз. Мен эми туура жоопту айтайын. Талкуунун ичинде бул жооп мындай айтылып өттү, туура жооп дедим да. Нурсултан мырза
эстей албай калдыбы аны. Үчүнчү себеби, эгерде курсагыңыз ач болсо, Нурсултан мырза, аны азык катары, тамак катары ичсеңиз, курсагым тойсун деп, ал курсагыңызды да тойгузат. Нурсултан мырза, тамак аш катары да кетет ал. Кимде ким Меккеге барып ичкен болсо, бул нерсени толук түрдө айта алат. Курсаңыз тойгузуп коет. 2-3 пияла ичесиз, курсаңыз тоюп калат, Нурсултан мырза. Анын ушундай касиети бар. Бул менимче же чыңыздан чыкты, же бешин алдан чыкты. Чыңыздан чыкты ошо. Тамак аш катары эмеспи деди эле, деп кетти. Жок, урматтуу билермандар. Тамак аш, тамак азык катарында дагы ичсе болот муну. Ушинтип 4-чү тур 6-2 эсебинде телекөрүүчүлөр тарапта жыйынтыкталды. Актив дизайндын проектун команда ар ойлонуп, бер ойлонуп табылды. Туура жооп талкууда болсо дагы эмне жетишпеди? Командага эмне жетишпей калды, Семетей мырза? Негизи команда бүт потенциалын жумшап, жигердүү талкуулап аракет кылды жеңгенге. Бирок суроолор анан бул көрүнүш өтө бир уят кыла турган, же болбосо дагы да бизди курчута турган десек, дагы да бизди мындай айтканда намысыбызга келтире турган көрсөткүч болуп атат. Көптөн бери ушундай төмөн көрсөткүчтөрдү бардык командалар көрсөтүп атканыга мен ушул пандемия дагы себеп окшойт деп ойлоймун. Анткени адамдардын азыр акыл эси, ою жайында эмес. Балким ушуга дагы себеп болушу мүмкүн. Ушундай себеп. Бирок кечеги оюн жакшы башталган эле, бир позитив катары. Ал башкача атмосферада башталды. Уланып кетеби деген жакшы ой бар эле. Эми бул трагедия эмес, бул кыямат эмес, урматтуу команда. Бул бир сиздерге бир кандай десем бир чир алтыш керек да, негизи команданын чир алтыш керек. Сиз өзүңүз кандай талдоо бересиз бүгүнкү оюнга? Чынын айтсам, мен команданын оюнунан разы элемин. Биз колдон келген аракетти жасадык. Бул бизди дагы да ошо изденүүгө, аракеттенүүгө түртөт. Дагы да көбүрөөк маалымат окууга, көбүрөөк китеп окууга түртөт. Анан дагы өзүбүздүн мындайча айтканда ойлоп тапкычтыгыбызды дагы мындай интуициябызды көт жогорулатууга дагы бул оюн дагы жагы бир себепчи болот деп ойлойм. Кайсы суроо жакты Кудайберди бүгүн? Кимге? Урматтуу алып баруучу, гепарддарга олжо болгон ошо жейрен боюнча суроону мыкты деп тандадык. Балдардын аманчылыгы үчүн өзүн курмандыкка тирүүлөй чалып жиберген. Ушул 2018-жылы мыкты дүйнө жүзү боюнча мыкты сүрөт деп аталган. Мына ушул сүрөт командага берилгенде табылмак болуш керек. Оюндун акырын шириндиктер менен жыйынтыктайлы. Барбол биздин өнөктөшүбүз Барбол кондитер фирмасынан адал таттуу дайыма жаңы гана продукциялар сиздерге белек катары берилет. Кабыл алып коюңуздар. Кудайберди мырза. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, мыкты суроолорду берген биздин 6 телекөрүүчүгө ыраазычылык билдиребиз. Кийинки оюнда Мелис мырзаны биз бул жерден күтүп калабыз. Кудай буйруса. Ага чейин көрүшкөнчө ассаламу алейкум, билеги күчтүү. Бирди жыгат, билими күчтүү, миңди жыгат. Аман туруңуздар. Техникалык топтоо ыраазычылык билдиремин. Görüşkünce.